Кыргыз элинде аял заты ар дайым урматталып, үй-бүлөдө жана коомдо татыктуу орун ээлеп келген. Аларга ар дайым аяр мамиле жасалып, сый-урмат көрсөтүлөт. Кыргыз аялдары илгертеден башка элдердин аялдарына караганда бир топ эркин болуп, үй иштеринен башка иштерге да өз деңгээлинде салымын кошо алган. Ошондой эле кыргыздын каада салттары, моралдык этикалык чен өлчөмдөрү, жүрүм-турум эрежелери да өз убагында аялдардын коомдогу ордун так белгилеп, ар дайым аны сактап келген. Биздин ошо кыргыздын аябай эле белгилүү апаларыбыз, эжекелерибиз ошол Кыргызстандын өнүгүүсүнө аябай эле көп салым кошушкан. Ошол эле Кулипа Кундучалова, Бибисара Бишеналиева, Татыбү Турсунбаева ошондой бир аябай мындай чоң салым кошкон биздин эжекелерибиз, апаларыбыз аябай эле көп. Азыркы убакытта биздин ошол мисалы прокуратураны 2 срок аял айымдар жетектеди. Ошол эле БШКнын төрайымы аял киши. Ошол эле жогорку соттун төрайымы дагы аял киши болуп атпайбы? Эң мындай маанилүү, эң ошол өлкөбүзгө аябай эле маанилүү органдарды ошо бизде аялдар жетектейт да. Бул мына башка өлкөлөрдө мындай көрүнүш аз эле болуш керек да. Анан мына биз депутаттар, биз азыр ошо парламентте 120 депутаттын арасынан 20быз ошо айым депутаттарыбыз да. Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар жана бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө мыйзамы гендердик теңчиликти камсыз кылат. Демократия, мыйзамдуулук, басмырлабоо принциптерине негизделет. Мыйзамдын максаты коомдун жашоо турмушунун баардык чөйрөлөрүндө аялдар менен эркектердин тең абалына жетишүү болуп эсептелет. Алар саясий, социалдык, экономикалык, эмгектик жана башка ишмердикте укуктардын, милдеттердин жана жоопкерчиликтин теңчилиги, мүмкүнчүлүктөрдүн теңчилиги, жашоо турмуштун баардык чөйрөлөрүндө бирдей өнөктөштүк мамилелер, үй-бүлөдөгү мамилелердин теңчилиги, жыйынтыктардын теңчилиги. Негизи эле табиятынан аял заты бул сезимтал. Ушул ар бир үй тиричилигинде, жашоо тиричиликте ушул бүт маселелерди жакшы түшүнүп, социалдык маселелерди жакшы түшүнүп, ошонун чечүү жолдорун дагы мындай көрө билет да. Ошондуктан аялдардын ушул коомдук иштерге өзгөчө депутат болуп, жергиликтүү кеңешке, жогорку кеңешке жана деги эле жалпы эле ушул чечүүчү, жогорку деңгээлдеги чечүүчү ролдордогу кызматтарга келгени бул мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө, коомдун өнүгүүсүнө, жанагы социалдык маселелер, зордук зомбулук маселелери, көйгөйлөрү бар Кыргызстанда, жана ошондой эле балдардын дагы көптөгөн социалдык маселелери бар. Ушул жаатта аялдардын болушу ушул мамлекеттин өнүгүүсүнө чоң бир салым кошот деп ойлойм да. Сооронбай Жээнбеков президент болору менен шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү сунуштаган. Өлкө башчысы катары алгачкы демилгелеринин бири шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясы болду. 2019-жылы шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү максатында жергиликтүү кеңештердин депутаттары тууралуу мыйзамга да өзгөртүү толуктоо киргизилген. Ага ылайык айылдык кеңештердеги 30% квота айымдарга берилген. 2020-жылы аялдардын жогорку кеңешке аттанган тизмеси да туруктуу болушу камсыздалат. Тизме боюнча аялдын ордуна аял келиши керек дегенди түшүндүрөт. Былтыркы жылы 19-жылдагы ошол шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жергиликтүү кеңеш айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоодо дагы атайын көп мандаттуу округтар түзүлөт. Ошол көп мандаттуу округтарда 30%дан кем эмес мандаттарды айымдар үчүн резервке калтыруу боюнча атайын ченемкилген. Башкача айтканда 2 мандаттуу округ болсо бирөөсүн сөзсүз, 3 мандаттуу округ болсо бирөөсүн, 4 мандаттуу округ болсо экөөсүн, 4, 5, 6 мандаттуу болсо 2 мандаттуу айымдар үчүн, 7, 8, 9 мандаттуу округтар болсо 3 мандаттуу ушул айымдар үчүн резервке калтыруу боюнча атайын ченемкилген. Жакынкы жылдарга чейин ушу аялдарды шайланууга болгон жана да башка укуктары боюнча мыйзамдык базаларда жакшы шарттар түзүлгөн эмес болчу. Мынакей өзүңүздөр билгендей 2018-жылы 13 августта
Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү улуттук кеңешинде ушул 2018-2020 жылдарга карата шайлоо мыйзамдарын өнүктүрүү боюнча стратегия кабыл алынган. Ошол стратегиянын алкагында жалпысынан эле ошол биздин шайлоодогу ишенимдүүлүктү арттыруу боюнча элдин жалпы жарандардын шайлоого болгон жеткиликтүүлүгүнү жана ошондой эле ачык айкындыгыны камсыздоо боюнча бир нече мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизип 2019 жыл август айында күчүнө кирди. Президентибиз Сооронбай Шарипович колдоп ушул жакшы бир иш чаралар жүргөнү турат. Негизинен ошо аялдарга болгон мыйзамдык база аябай мындай болуп көрбөгөндөй жакшы шарттар түзүлдү да. Мыйзамдын жаңыланган редакциясы айылдык кеңештерде айымдар үчүн 30% квотанын берилгени шайлоодо гендердик теңчиликти камсыздоого кепилдик берет. Жаңы мыйзамдар күчүнө кирери менен эң биринчи айылдык кеңешке шайлоолор Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районундагы Сары Уу айылында өткөн. Шайлоонун натыйжасында Сары Уу айылдык кеңешине 21 мандаттын 9-уна айым депутаттар ээ болду. Ошол эле учурда айылдык кеңештин төрайымы болуп да аял киши тандалган. Депутаттын жумушу ал жумуш деген өзүнүн эрки менен келип айыл үчүн иштейм деп демилге көтөргөн аялдар. Аялдардын бизнестеги орду чоң. Алсак Советтер Союзу курагандан кийин өлкөдөгү кризис учурунда алгач аялдар баш көтөрүп, бизнес тармагында соода сатык иштерин баштаган. Кыргызстандын бизнес уюмдарынын маалыматы боюнча өлкөдө ишкерчиликке аралашкан айымдардын саны өсүп жатат. Аялдар өлкөдөгү кичи жана орто бизнестердин кыймылдаткыч күчү экенин адистер баса белгилеп келишет. Мисалы, бир эле текстиль тармагында 150 миңге жакын аял эмгектенет. Аялдардын бизнестеги орду жогорулап жатканын баардык чөйрөдөн көрүүгө болот. Алар өтө активдүү, эркектерден эч калышпайт, тең тайлаша бизнесте ат салышат. Жаңыдан ушу иш менен алектенем деген кыздарга менин кеңешим, баардык эле адам, баардык эле кыз келин, баардыгыбыз эле жөндөмдүүбүз, аракет кылсак баардыгыбыз көп чоң ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойм. Бизнесте болобу, башкада болобу 99% аракет, 1% гана талант керек деп ойлойм. Мен ушул өзүмдүн бизнеске жетишкен, жакшы жетишкендиктерге жеткенимдин сыры бул талыкпай эмгектенгендин белгиси. Ар бир эле адам талыкпай эмгектенсе көп ийгиликтерге жетишет. Ишкерлик кылган айымдар мына эркектер менен тең эле болуп калды да. Бизде мына биздин Кыргызстаныбызда аял зат эч басымга учурабайт. Аялдарга тескеричи аябай эле жакшы мамиле кылынат. Аялдарга көп мындай мүмкүнчүлүк берилет. Анан ошондуктан мен ойлойм, бул менин оюм, бизде аял зат аябай эле активдүү. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын социалдык, экономикалык, саясий, маданий, руханий жактан өнүгүүсүндө аялдардын ролу жылдан жылга артып баратат. Азыр коомубуздун бир дагы тармагын аялдарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Деги эле кыргыздын кыздары прогрессивдүү ой жүгүрткөндүгү, эркиндикти сүйгөндүгү жана билимдүүлүгү менен айырмаланат. Азыр Кыргызстанда билимдүү, илимдүү аялдар көп. Жаш кыздар каалаган кесиптин ээси болуп, дүйнө таанымы кеңейип жатат. Аялдар коомдун дээрлик баардык тармактарында иштеп, коомдун жүгүн көтөрүп, мамлекет үчүн салымы зор.